Ырыс Жомартова сүйүнүчтүү кабар. Биз орунун туу чокусуна жетиптирбиз. Бул тууралуу белгилүү актриса Ырыс Жомартова өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Сүйүнүчтүү кабар уктум. Биз орунун туу чокусуна чегине жетиптирбиз. Эми азайгандын, айыккандын үстүндө болот экенбиз. Жаратканым колдоп, кыргызымдан ушул оору эртерээк жок болуп, мурунку жакшы жашообуз кайтып келсин деп жазды. Булак аргумент KG. Кыргызстан коронавирус инфекциясын дарылоо үчүн Авифафир дарысын алуу үчүн Орусия тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова бүгүн 10 июлдагы брифинг учурунда билдирди. Өкмөт аптада Орусиядан келген делегация мүчөлөрү менен Авифафир дарысы боюнча суроо талкууланган. Биздин медицина илимдеринин кандидаттарынан, докторлорунан, профессорлордон турган эксперттик топ бул маселени карап жатат. Саламаттыкты сактоо министрлиги Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, дейт ал. Авифафир бул сасык тумоого каршы күрөшүүгө негизделген. Курамындагы биологиялык активдүү зат бир катар вирустардын көбөйүшүнө жол бербейт. Булак маалымат KG. Орусиянын Якутск шаарындагы Токойдо канаттуулар фермасынын аймагынан массалык түрдө көмүлгөн мүрзө табылгандыгы аныкталган. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги маалымат таратты. Бул маселе элчиликтин көзөмөлүндө турат. Белгиленген жерде 5 кыргыз жаранынын сөөгү көмүлгөн. Алардын ичинен 4-өө кыргыз жараны, ал эми бирөөсү Кыргыз өлкөсүндө төрөлгөн Орусиянын жараны. Жарандардын сөөктөрүн көмүүгө тийиштүү уруксат кагаздары жана документтери бар. Маалыматка ылайык, сөөк коюлган жер жергиликтүү мусулман көрүстөнүнө Тилекке каршы мусулман көрүстөнүнүн аймагы өз убагында тосулган жана каралган эмес. Азыркы убакта Саха Республикасынын мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан бул мусулман көрүстөнүнүн аймагы тазаланып, оңдоо иштери жүргүзүлүп, уруксатсыз топтолгон таштандылар жок кылынып, мүрзөлөр тазаланды. Саха Республикасынын дин башкармалыгы көрүстөндүн аймагына ар дайым кам көрүү тууралуу жана аймактык мүчөлүк боюнча документтерди тапшыруу чечимин жарыялады деп жазылат маалыматта. Булак соңку кабар. Америкада бир суткада 65,6 миң адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу Франс Пресс Джон Хопкинс университетинин маалыматына шилтеме берүү менен билдирди. Бул пандемия башталгандан бери бир сутка ичинде катталган бейтаптар боюнча эң жогорку көрсөткүч. Буга чейинки рекорд 7 июлда катталган болчу. Бүгүнкү күндө Америкада жалпы 3,1 миллион адам коронавирус жуктуруп, алардын ичинен 133 миң бейтап көз жумду. New York Times гезитинин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүгүндө жана батышындагы ооруканалар бейтаптарга толду. Булак Баракелде.